Çaçışıp oynuğun kesesimde esimde Aykalışkan al uçurdu estesem Hali dağı kubat beret sezimge Былтыркы жылдын жай айларында жарыкка чыккан Кайрат Кыргыздын Жаштык кез аттуу клиби көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдура алган. Ырчы калың элге аталган клиптеги образы менен таанылды. Бирок ал музыка дүйнөсүнө бала кезинен эле аралашкан. Adaştırбай балалыктын дорунан Аттиңеге карбас кылып койбогон Аттиңеге карбас кылып койбогон Мен ошол чыгармачылыгым башаты тестер убагында деле башталды десем болот да. Себеби дегенде мен ошол кезде музыкадан берген эжекебиз садиктен ошол концерттерге, ар түрдүү иш-чараларга алып чыгып жүрдү да. Мына ошол кезде баягы музыкалык мындай бир кадам шилтегенин көрүнүп турат да. Кайрат мырзанын чыгармачыл жашоосун экиге бөлүп кароого болот. Шоу чөйрөсүнө жаңылык киргизген бул образына чейин ал толугу менен фольклор жаатындагы ырчы катары сахнага чыгып ырдап келген. Ой бербей колумду кармады. Албетте комузду кармагандан кийин бул фольклор жанрда болот атпайбы? Фольклор жанрда болгондон кийин ар түрдүү күйлөрдү аткарып дегендей, Ашырал агайдын даярдаган Манас эпосунан дегендей жана ошондой эле күйлөрдү, ырларды, дастандарды ырдап, ошол Ашырал агайым кайсы жерде болсо, мен дагы ошол жерде дайыма ырдап чогуу болуп турчумун да. Эски ыр менен жаңы заманбап стилдин айкалышы Кайрат Кыргызга ийгилик алып келди. Бирок анын образынын мындай кескин өзгөрүшүн сындагандардын да саны арбын. Бирок ырчы мырза буга чейин эле сырткы келбетин көп эле эксперимент кылчу экен. Фольклордук жанрдагылардын бардыгы тең өңүмдү тааныса, атымды билчү эмес, атымды тааныса, өңүмдү билчү эмес да. Ал кезде баягы менин поклонниктерим 40 жаштан өйдө болчу. Алардын бардыгын тең фольклордун жанрга көбүрөөк басым жасайт да, угуп эме кылышат. Ал эми азыркы учурда болсо, мына Бугубаевдин сөзүнө жазылган Эркин Мээркановдун Жаштык кез деген ыры өзгөчө бир стилдүү, ыр дагы өзүнчө бир стилдүү болуп атпайбы? Аранжировка абдан жогорку деңгээлде жазылган, сөзү дагы абдан мындай бир маанилүү, бүт барына тең мындай жугумдуу десем болот да. 2 жаштан баштап ошол улуу муундарга чейин абдан бир таасирдүү ырлардын бири болду да. Анан ырдаганда дагы бир от души ырдап койдум деп мактанып коеюн, Ал эми ырчынын чыгармачылыгына жаңы дем тартуулаган. Деги эле Кайрат Кыргыздын образынын автору музыкант Эркин Мээрканов өзлөрүнүн өзгөчө идеясы жана фантазиясын ишке ашыруу жана элге жаңылык тартуулоо максатында чыгармачылыкта жүрөбүз дейт. Уже ал уже мындай творческий ырларды чыкканда өзү мындай уже элдер мурун кичине негативдүү жазчу да. Анын элдер уже акырын-акырындан немесин мүнөзүн ырдаганын, комузун ырдаганын жакшылап таанып, кичине буга уже көңүл баягы башындагыдай эмес, өзүнүн сөздөр башка жибип, жакшы сөздөр болуп атат. Жылдызы жанган эстрада ырчысы дагы да талыкпай эмгектенүүдө. Алдыда Кыргыздын эски ырларын жаңыча вариантта алып чыгууну көздөгөн. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.